Аламдагы эчен түрлүү улуттардан айырмаланып, калдайган Манастай болгон Алп Баатырды, Барсбектей Баатырды, Ырыспайдай, Асан Калыйдай залкарларды жараткан кагылайын кыргыз журтум, кутман кечиңиздер менен амансыздарбы? Ар үйдө ак сакалдуу кары болсун, Балпайган байбичеси дагы болсун. Ал эми ушундай концерттерге ырырда боон созгон оолуңуздар Бектен Аскар калыс болсун. Аска тобу Биз абазды жакшы көрөбүз. Жашыл жолук түрүдөй жан, жаңа ачылган гүлдөй жан. Жаш кезиңдең оюнуп күлө жаным, сага бирге жан. Жаштык кезиң өткөндөн соң, жанымсаң келбейт мындай жан. Тепте бергин сеткинчек, тептирип кой келинчек. Селкинчекти теп албай эле окшогон эринчек. Жолук түрүдөй жан, кыз өмүрүң гүлдөй жан. Кыз кезиңдең ойноп күл, кыялым сага бирге жан. Кырчын жашың өткөндөн соң, кылчайсаң келбейт мындай жан. Тепте бергин сеткинчек, тептирип кой келинчек. Селкинчекти теп албай эле окшогон эринчек. Таштын эңелшек, карадай келинчек. Кыр ойноп жүрөгө эме турган селкинчек. Селкинчекти теп албайдай окшогон эринчек. Тепте берген селкинчек, тептирип кой келинчек. Селкинчекти теп албайдай окшогон эринчек. Тепте берген селкинчек, тептирип кой келинчек. Селкинчекти теп албай окшогон эринчек. Таштын эңелшек, кызыл тоон келинчек. Кыз келиндер ойноп күлүп тебе турган селкинчек. Селкинчекти теп албай эле окшогон эринчек. Тепте берген селкинчек, тептирип кой келинчек. Селкинчекти теп албай эле окшогон эринчек. Тепте берген селкинчек, тептирип кой келинчек. Селкинчекти теп албай окшогон эринчек. Абаз теледолбору 100% жандуу, ошондуктан ар бир чыккан аткаруучулар жандуу аткарып берет. Ошондуктан сиздер муну дагы эске ала жүрүңүздөр. Эми экинчи айлампада 3-чү мынакей берүүнү тартып атабыз. Мында болсо калыстардын баягы талабы катуураак болот. Ошондуктан эми сындардын баары, кемчиликтин баары айтылат. Ошондуктан калыстар тобу келиңиздер. Аска тобуна биз өткөндө ушул ырды жасай элек болчусуңар, мен айткам ушул ырды алып чыксаңыздар, ушул долбордун жобосуна аябай меле туш келип атат да сонун. Ойдогудай болуптур, аранжировкаңар, үстү сиздердин өзүңөрдүн ар бириңер үндөрдү бөлүштүргөнүңөр, багы минусовкаңар жаңы эле даяр болгону билинип турат. Кудайым буйрса гала концертке чейин, мындан аркы эмеге чейин мындан дагы такшалып, аябай жакшы иштеп, сиздер, мен ишенем силерге. Силер мындан да мыктырдайсыздар. Бирок силерге 10 деген балды берем мен. Ай, рахмат. Чолпон эжекемдин баасы 10 болду. Жана урматтуу катышуучулар, урматтуу телекөрүүчүлөр, экинчи айлампада талап күчтүүрөөк болот деген себебим буга чейин жөн гана калыстар тобу баа берип келген болсо, эми мындан ары бал берилет 10 же 9 же 5 деген калыстар тобу. Улантабыз. Исрадын агай, сизден баштайлык. Абдан бир жакшы нерсеңер бар болду. Бул селкинчек деген ыр. Бул көбүнчө жанагы төк макындар аткара турган ырлардан да
Bunun ошондуктан ошол ырларды тандап алып, ошол ырларды чыгарганыңар силерге жакшы болду десем айтканым жакшы болуп атат да, ушундай депчи. Ошон үчүн бул жакшырды тандапсыңар, анан өзгөчө дагы аранжировка жасапсыңар, өзүңөрдүн кийимиңер дагы, турушуңар да, жүрүшүңөр да баардыгы жарашып жатат. Мен ойлойм, эми өтүп калсаңар, ушу концертке чейин абдан мыкты даярданасыңар деген ишенич бар. Үчөөңөр тең абдан жакшы ырдаган балдарсыңар, билебиз. Ошон үчүн мен дагы 10 бал койдум. Ой, баракелде. Рахмат. Баракелде. Сонун эже Аска тобунун жигиттери селкинчекти кандай тебишти, сиздин баңызды угайын? Аска тобу селкинчекти 10 деген баага тебишти. Азаматтар бар болгон. Бар болуңуз, бар болуңуз. Мени өтө кубандырганы баягы ырчылардын сахнада өзүн эркин алып жүрүп, анан бийлесе дагы чыгармага дагы көрүп берет эмеспи? Аска тобунун жигиттери 2-3 кыймылды мындай окшош жасаса дагы сонун чыгып атты. Эми кийимдерине дагы баа берип коелу, анткени кийим дагы башка ролду ойнойт эжеке. Токтоо эже. Абдан туура, саламатсыздарбы? Аска тобунун балдары эң сонун мына сахнага чыкса ушундай чыкса да. Эң сонун балдарым. Азаматсыңар 10 деген бал берип. Чоң рахмат. Демек, калыстардын пикиринде баары бирден ар бири бирден 10 беришти. Аска тобу аскадай бойдон калышты, бар болла. Мен Назаров Сапат Токтогул районунун Кайыштын ички сайылында жарык дүйнөгө келгем. Номер 39 Мала Жүнүсәлиев атындагы орто мектебин 9-классын аяктагам. Бала чагымда эле мектепте окуп жүргөндө эле музыкага кызыгып, көптөгөн конкурстарга катышып жүргөм. Ал эми азыр болсо Мурат Абылкериев атындагы музыкалык окуу жайында 1-курста окуйм. Jazz
коштоп жүрүп олтурар өзүңдөгү сага деген сагыныч жүрөк төрттөн коштоп жүрүп олтурар өзүңдөгү сага деген сагыныч өзүңдөгү сага деген сагыныч. Чоң рахмат. Сапат Азамат. Сапат өзүнүн возрастына карабай ушундай Асанкалы Керимбаевдин сендей мага деген ырын ушундай созолонтуп ырдап берген. Сен Азаматсың. Бирок я тебя не узнаю. Баягы репетицияда тим эле сендей мага ай акырын десем тим эле улам ырдап атасың. Бүгүн баягы толкунданганың билинип атат. Бирок музыканы бузган жоксуң. Ритмично. Жакшы айткам башында. Даже шыбырап баштагыла. Высокий бар жерлерде таза, но шыбырап туруп, мондай кетсеңер элдин жүрөгүнө жетет деп ойлойм да. Сага он. Вокал, занимайтесь. Бул очень сложная песня. Композиция Асанкалы Керимбаевдин сендей мага деген ыры. Бул өзүңөр байкасаңар ушундай укулуктуу, бирок аябай тяжелая песня. Диапазон очень широкий. Сен вокал менен ырдарда ушул эле ыр менен калат окшойсуң. Сага ушул ыр жарашат. Өзүң жап-жаш болуп туруп анан созолонуп ким мынча сени сыздатып атат. Эмнеге сен ушул ырды тандадың? Докажем, Кудайым буйрса. Кудай буйрса. Эми Сапар өзүнүн күчү жеткенче ырдады. Мындан ашык билбейм кандай кыласың. Болушунча ырдадың эми өзүңдүн үнүң менен. Эми дагы чындыгында үнү менен зармас этишиң керек экен көбүнчө. Мен сага ушул 8 коеюн деп боорум ооруп отурат, бирок 9 коеюн анда сагачы. Макулбу? Жакшы ырда. Макулбу? Мен да оң коем. Сен өзүңдүн аранжировкаңды жаздырасың деп ойлойм. Бул албетте бийигирээк болуп калган, сага ошон үчүн анча-мынча жеринде кыйкырганыңда үнүң жетпей калган сыяктуу болуп атат да. Эми өзүңдүн ырыңды таап, өзүңдүн ырың менен келсең, элди жакшы эле кол чаптыра аласың деп ойлойм. Ошон үчүн 10 сага. Мен Сапатка 10 деген баа берем. Чоң рахмат. Ушу сиздердей залкалардан ушундай мактоону сынды ууга мен үчүн чоң сыймык. Дәр жол чоң рахмат. Дарак били жазда көчүр байлары көздө түшкөн жалбырагын сагына сенден сулуу болсо дагы
жалғыз жатпаса қайсыларымызға қараласын қарегің бар бөлек бар сенен башқача қайсыларымызға қадалбасын Бексултан, браво. Вот то, что я ожидала. Ушундай проектте мен ушундай балдарды издеп аткамда бүгүн почему-то байкасыздар аябай күчтүү конкуренция. Я не ожидала. Сендей мага бар эле сендей мага десең, сен булурда аябай жеткирдиң. Сен долбоордун баягы жобосуна туп-туура. Сонбу биз ушундай сүйлөшкөнбүздө ушул атаң көрө ушул Асанкалы агайлардын, илгерки оончулардын ырын бир эстрада жанрында ушундай бир жаңылык киргизсе деп. Мен ойлойм, жаңылык деп. Кол чалуулар, мен сага 10 с плюсом. У тебя и прическа, исполнение, обаяние. Единственно, эң аягында иштейсиң, высокий модуляциядан кеткен жерден нотаңды иштейсиң, анан дагы бир өтүнүч, уш жер аябай сонун болмок. Жана бир жерден аранжировка кетип атпайбы, сен кыйкырайын деп анан алып койдуң. Ош жерден Димаштай кылып бир эки кусок ыргытып койсоң, ошондойлорду жасап койсоң, это вообще класс. Бул жаңылык менчи. Мен 10 с плюсом. 10 с плюсом тебе. Бексултан Азамат, бул аранжировканы өзүң жасап турасыңбы же бирөө ырдап жүргөн аранжировкабы? Жок, бул аранжировканы көп адам уга элек, чыга элек да. Ошону айтып атам да, ошол аранжировка жакшы болгон экен, анан сенен башка да ким ырдачу эле муну деп атам да, бул аранжировка менен. Биринчи аранжировкаң жакшы экен. Экинчи, сен деген негедир микрофонду алыс кармап алдың да, сен үнүңө биз толук укпай калдык. Сен үнүң абдан мындай алыс кармап алдың да, же микрофон начарбы, тиги звукорежиссер айтып атпады микрофонду жакын карма депчи. Сен дайыма микрофонду алыс кармап алдың, сен толук үнүңгө жакшы уга албай калдың да, менчи. Сонун жерлерин сен алыстатып аттың да. Алыс кармап алдың да. Ошол жерин карасак, калгандардын баардыгы жакшы, Азамат, жакшы. Анан бул ырд менен дагы иштесең болот. Кээ бир жерлерине жанагындай акырын шыбырап, кээ бир жерлеринде керек болсо кыйкырып,
керек болсо ыйлап, керек болсо мындай жатып алып ырдап, керек болсо оон ауырдап, керек болсо ушундай. Туура. Бул деген бардыгына дал келе турган ырда, бул ырды сен көркүнө чыгарат экенсиң, Азамат. Сенин үнүңө, сенин аранжировкаңа бул телевидениенин аппаратурасы чак келбей калды десек болот да. Ооба. Бул ыр сеники экен. Дагы өркүндөтүп иштеп, ушул ырды ырдасаң, ушул ырды дагы иштеп ырдасаң, Керимбаев дагы бир тирилет го, чиркин. Сага 10. Рахмат. Бексултан абдан сонун. Мен ушу кош колдоп 10 деген бааны койдум. Азаматсың бала. Аваз тили долбоору түздөн түз үндүн кереметин ачып берүүгө багытталган. Ошондуктан сиздерге ырдын кантип жазылаарын үндү жаздырып, оңдоп түзөгөндөн кийин канчалык өзгөрөрүн акын кызыбыз Рыскүл Изатованын мисалында көргөзүп бермекчибиз. Ал буга чейин ырдап көргөн эмес. Кошулушуп эки жаш жүп болуптур жар-жар, кубанышы бел журту кутконуптур эй жар-жар. Толкуп келген мейманга той баштайбыз жар-жар, болушунча аянбай бой таштайбыз эй жар-жар, бой таштайбыз эй жар-жар. Кошулушуп эки жаш жүп болуптур жар-жар, кубанышы бел журту кутконуптур эй жар-жар. Толкуп келген мейманга той баштайбыз жар-жар, болушунча аянбай бой таштайбыз эй жар-жар, бой таштайбыз эй жар-жар. Эми ырдын канаты жок дейт, бирок уча алат дейт. Анысыңардай бүгүн сиздер менен ыр кечеде отурабыз, ыр майрамда отурабыз. Жалаң жандуу үндөн рахат алып, бүгүн учалы, урматтуу меймандар. Саламатсыздарбы, менин аты жөнүм Гүлмира Келек кызы. Кытай Республикасы Кызыл Суу Кыргыз автоном областынан келдим. Азыркы учурда Калимолдо Басонов атындагы Улуттук консерваториянын 4-курсунда окуйм, элдик ырдоо бөлүмүндө.
рахмат Гүлмира. Казак боордоштор айткандай, Гүлмира бауырма кандай баа бересиздер? Исрайдын агай, сизден баштай берелик. Гүлмира кызыбыз абдан соннурдады. Айрыкча ушуларды ушундай үн менен ырдаганда ачылат да. Бирок деген Гүлмиранын үнүнө аранжировкасы такыр жетпей калды. Аранжировка жөн эле сенин үнүңдүн алдында, мындайча айтканда, тети жакта эле калып калды да. Сенин үнүң абдан ушундай мыктырдадың бул ырды. Бирок ошол аранжировканын таң калыштуусу биринчи бөлүгү жөн эле бир мындай бир чаптама эле бир нерсе болуп калыптыр, экинчи бөлүгүндө бир аз жакшы кетиптир. Ошонсо дагы сенин ушул үнүңө жакындай албай калды да. Мен ойлойт элем, ушул ырды деген бул аранжировка кайдан алдың эле? Ошону айтчы. Кытайдан жасатып келген. Анда деген ушуну деген ушул концертке чейин убакыт бар. Бизде азыр Кыргызстанда абдан мыкты аранжировщиктер бар да. Ооба. Ошого сен ушуларыңы берсең жакшы болмок экен. Анан жанагы сыздаткан жериндечи бир жанагындай струнный скрипка же биздин кылгыяктарды бир сыздатсаң эми бул көркүнө чыгат да, жөн элечи. Көркүнө чыгат. Ошон үчүн бул ушул ырды сен ушул иштеп чыксаң абдан сонун болмок экен. Мен абдан жакшы баа бердим, үнүң мыкты. Бирок аранжировканы оңдотушуң керек. 10 деген баа. 10 деген баа койду Исрадын агай. Агай мындай болду да, Гүлмиранын үнү куулжуп чыгып атканда аранжировка бир аз уялып кетти да, тартынып, жаман сезип кетти. Ооба. Чолпон эже. Сага 10 деген бааны берем, анткени себеби деген сен аранжировка эгер аранжировкаң сонун болгондо сен бул ырды тим эле даже гала концертте күтүп атам да ушул ырды алып чыксабы деп. Бирок эми Кытайдын кыргыздарынын ырын ырдабай, эми Кыргызстандагы кыргыздардын мыкты унтулуп кеткен, классикага айланган эски ырлардан алып чыгат деп мен ишенем. Сен дагы аны ушул ырды кандай аткарсаң, биздин кыргыздын нукура ырларындагы сонун аранжировка менен булбул үндү алдыгы үнүң менен сонун кылып алып чыгат деп ишенемин. Байкасам сонун эже уктагандай сыяктуу мемиреп отурду. Эми ойну кылып көрөйүн, Туура байкагансың, Курманбек. Мен эмнегедир башка ааламга кетип калгандай болдум. Ар дайым ушундай өзгөчө бир жан дүйнөңдү, отурган жериңди унуткарып койгон үндөрдү күтөбүз да. Ошондой үндөр керек. Биз ошондой үндөрдү издегенибиз үчүн ушул Аваз деген көрсөтүү долбоор ачып убара болуп ушул жерде ошону издеп отурабыз. Ошол издегенибиз, көктөн издегенибиз жерден чыга калгандай болуп, маңдайымда турса, мен уктап эле кайра эсим болуп барып кайра өзүмө келдим. Чындыгында бар бол, сенин үнүң бир эле Бишкекте эмес, дүйнөнү жаңырта турган, кыргыздын үнүн дүйнөгө чыгара турган үн. Бар бол кызым, өмүрлүү бол. Рахмат. Үнүң ар дайым ушундай шаңшып турсун. 10 деген баа койдум мен да. Рахмат, ак батаңыз кабыл болсун. Токтоо эже. Гүлмира сахнага чыгып жүргөн эле кыз, сахнаны жакшы түшүнөт деп ойлоймун. Абдан жакшы аракет кылыптырсың, кызым. Бирок буну Исрайдын байкең айткандай, кошуп коюш керек деп музыканы айткандай, сен да ошо жакшынакай бир кыргызча колорит, улуттук колорит кошкон кийим кийип чыксаң, мындан да сонун болмок. Ушундай эскертүү менен мен сага 10 деген баа берем. Чоң рахмат. Баары 10 демек. Гүлмирага ийгилик каалайбыз жана калыстар тобу айткан кемчиликтерди жоосуз деген ишеништемин. Узатып коелу, кол чаап коюңуздар. Мен Иманкул Ауыл Бүбү, 73 жаштамын. Сокулук району Атбашы айыл өкмөтүнөн келдим. Өзүм Улуттук университеттин илимий китепканасында 33 жыл иштедим. Бир уул, бир кыз, 5 небере, 2 чөйрөм бар.
Рахмат. Улбек эжекебиз болду. Улбек эжекебиз экинчи номинация боюнча 40 жаштан өйдө курактагы ырдын түпкө маңызын сактап жүрүүчүлөр деген номинация боюнча ат салышып атат. Баңыздар. Улбек эжеке чоң рахмат айталык. Ушунча абдан даярданышып, формаларын тектиришип, ошол жерге экинчи турдан өтүп, ушул жерге ырдаганыңыз үчүн сизге чоң рахмат айтабыз. Ушундай сиздер бар ушундай ырлар сакталып жүрөт. Ошон үчүн бар болуңуздар. Мен эми 11 койсом ашып кетет, 4 койсом кемип калат. Ошол ортосунда боло берсин, анан кийин карап көрөлүк, Абдан жакшы, абдан жакшы. Ушундай үнүңүз, колоритиңиз баягы ырдап жүргөнүңүз билинип турат. Сахнага чыгып, мурун кийин чыгып жүргөн окшойсуз. Жок, айыл деле. Айыл деле. Карысы бардын ырысы бар деп сизге 10 деген балды берем. Рахмат. Дагы эле болсо гала концерти дагы ушундай элечек менен Кыргыздын суусар тебетейлери менен Татнакай биздин эжекелерибиз келип коштоп ошол концертти тек гана кооздоп кетет деп мен ишенем. Сизге 10 деген балды коюп коеюн. Мен дагы сиздей уракка барганда ушинтип кылтылдап сахнада ырдап турайын деген тилек менен 10ду коюп коеюнчу сизге. Рахмат, мынакей. Тилегиңиз жет алдыңа келип. Бар болуңуз. Токтоо эже. Улбеже ушул жашта ушундай жакшынакай мына кийимди да жакшынакай тандашыптыр. Өздөрүнүн жашына жараша, ырдаган ырына жараша. Мен абдан ыраазымын ушул 3 эжекеге тең. Чоң рахмат сизге. Ушул жерге келип бергениңизге, ушундай Кыргыздын жакшынакай ырын эле алып келбей, кийимин дагы нускасын ушинтип элге алып келип жайылтып бергениңер үчүн сиздерге терең ыраазычылык менен чын көңүлдөн 10 коём. Рахмат. Рахмат, рахмат. Баңыздарга ыраазычылык. Эжекелерди, апаларды узатып коелук. Бар болуңуздар. Рахмат, урматтуу аудитория, зал, ырчыларды сүрөп отуруңуздар. Сиздер канчалык кол чаап турсаңыздар, булардын үнү ошончолук керемет ачылат, Саламатсыздарбы? Мен Кадыр Мамат кызы Айтурган, Базар Коргон районунун Ахман айылынан келдим. Аваз долборуна Таалайым сенде деген ырды даярдап келдим. Сөзү Сымар Шүмеевдики, обону Калыйбек Тагаевдики. Азыркы учурда Бүбүсара Бейшеналиева атындагы искусство университетинде окуйм.
Айтурган абдан сонун ырдады. Колоритти вообще кыргыздын колоритин бузбаптыр. Ушуларды так ушундай күткөнбүз да ушул ырдын. Анан багы көптөн бери ырдабай, анан жана эң ошо эң бийик жерин тазалап эле койсоң, үйдөн көп ырдагыла деп атпайм. Ырдардын алдында конкурска келатканда үнүңөрдү ачкыла деп. Ошо заңкылдаган жерден жакылдап, жакшынакай ырдап, сен оркестр менен дагы жарашат экен сен ырдасаң. Сага 10 деген балл берем. Жакшы ырдадың кызым. Сага деген кичине үндөрүң менен бир аз ырдап, ачып, даярданып коюшуң керек экен. Ошон үчүн мен дагы 10 деген бааны берейин. 10 деген баа берилди. Эми сонуна жем дагы бир 10 берсе, анда жеңиш биздики. Айтурган кашка тишин көрсөтүп эле жаркырап сахнанын кызы болуп турат да өзү. Сахнада ошондой жадырап жайнап туруш керек. Бирок көп ырдашың керек. Мына ырдай турган жерге келдиң эми. Ырдабасаң болбойт. Жанагы Чолпон айтып аткан туура. Эң бийик жерлерге келгенде тиштенип калып атасың да. Сен ошол жерде ачышың керек, үнүңдү кеңири. Мен да 10 койдум. Бар бол. Жакшы. Демек, долбоордун автору айтты, комплексти жоюш керек экен. Ушундай шаңкылдап ырдаш керек экен. Токтоо эже. Формасы абдан сонун, ырына да жарашып турат, өзүнүн жашына да жараша. Мына улуттук колорит десең, улуттук колорит бар. Жаңы модель, аябай сонун кызым. Сага 10 деген баа берем. Өркүнүң өсө берсин, бар бол кызым. Рахмат, мен Токтоо эженин 10 берерин күткөм, анткени кесиптештер бири-бирин колдоп атышат, билдирбей. Рахмат, ыраазычылык бар бол. Мындан дагы көп ийгиликтер жарата бер. Алкыштап коюңуздар. Эң башкы ыраазычылык биздин дал ушул Аваз тили долбоорунун демөөрчүсү Энелер жолу коомдук бирикмесине дагы 1000 мертебе ыраазычылык билдиребиз. Кол чаап коюңуздар. Анын дагы эң башкы ыраазычылык коомдук телерадио берүү корпорациясы жана Маданият каналы менен биргеликте ушул Аваз тили долбоорун алып чыгууда чоң зор колдоо көрсөтүп турган чагы сиздерге дагы бизге көмөк көрсөткөн техникалык топко дагы ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Эң башкысы ыраазычылык биздин аудиторияга келип берген жалпы күйөрмандарга, эң башкысы кадырман калыстар тобу сиздерге чоң рахмат. Ар бирин баса белгилеп көргөзүп, кимдин кемчилиги болсо, кимдин ийгилиги болсо, аны дагы айтып турдуңуздар. Сиздердин дал ушул айтканыңыздар биздин аткаруучуларга дар болот деген ишеничтемин. Убакыт эч качан жылдар, сааттар адамды күтүп турбайт экен. Ансыгандай биздин бүгүнкү көз ирмемдер дагы ушуну менен соңуна келип жетти. Аваз тили долбооруна катышып берген катышуучуларга, аткаруучуларга ыраазычылык. Кийинки айлампада көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.